Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгын талаш жергеси зор салтанат менен тосуп алды. Майрамга келген элдин маанайы эң сонун. Бүгүнкү күндө маданият кызматкерлери элге жагымдуу маанай тартуулашууда. Ал эми элдин тилеги элибизде тынчтык, биримдик болуусун каалашат. Майрамдык салтанатка келген элдин маанайы майрамдагыдай. Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгына арналган салтанат алгач гимн менен башталып, элибиздин туус асманда желбиреди. Андан соң Капар Медетбеков атындагы облустук музыкалык драма театрынын артисттери тарабынан даярдалган пролог тартууланды. Бул муундан буунга өтүп турган улуу мурас. Иш-чарада чимирлеп бийлеген бийчилер шаңга шаң кошту. Майрамга ар улуттун өкүлдөрү өздөрүнүн улуттук даамдарын алып келип көргөзмөгө коюшту. Казак-кыргыз бир тууган элдер. Андыктан өлкөбүздө өткөн ар бир майрамда казак диаспоралар өздөрүнүн улуттук суусундугунан баштап тамак ашын алып келишет. Бүгүн биздин Кыргызстанда өтө бийик майрам болуптур. Бул Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү. Өтө кубанычтымыз. Ата-бабабыздан калган сөз бар, казак-кыргыз бир тууган деп. Ошон үчүн биздер өзүбүз тууганын арасында жашап атырмыз, өзүбүз жеримизде, өзүбүз элимиздин арасында. Кудайга шүкүр. Анан улуттук тамактарыбызды алып келдик. Мына эң биринчи нан. Анан бауырсагыбыз, анан беш бармагыбыз, анан кочевой народ болгондон кийин мал көп карайтын едик. Ошо айран, сөт, курт, сары майымыз бар, жармамыз бар. Вот. Ошо улуттук болгонун алып келип алдык. Энди дагы көп нерселер бар го, энди баарын көтөрө алмагандан кийин. Анан китаптарыбызды алып келдик. Мына карасам, вот именно улгайып калган кишилер келип интерес проявляйт литературага да. Вот Абайдын жолу деген өтө жакшы китаптарыбыз бар. История Казакстана деген бар. Вот бар да адамдар интересуется, вот биздин диаспоранын представительдери бар. Маанабыз өтө жакшы. Анан айтайын, биз түрк диаспорасынын элчилигибиз биз. Анан биз өзүбүздүн тамактарыбыз менен келдик, танытканыбыз үчүн. Бул кыздар түрк национальный костюмдар кийген. Тамагыбыз эң биринчи, эң мындай кызды тойго берген, мындай эң мындай кадырлуу таттилерден бирөө баклава деген ушу. Анан экинчиси могу пенирли бөрөк дейт. Анан сарма деген. Эттен жасалган жемиштер менен, петрушка-сетрушкалары менен. А бул халва ритуальное угощение bizde. Куран окуган жерлерде, жакшылык болгон жерлерде деле жасайт, но в основном ритуальное ушундай bizde татти болот бул. Татар улуттук тамактар менен тааныштырганга аябай кубанычтабыз. Биринчиден эң белгилүү чакчактан баштайын. Чакчак бул тойлордо, жакшылыктарда коюла турган таттуу даам. Бул эмнени билдирет? То, чтобы жакшылыктар болсун, ийгилик, бийиктик болсун деп коюшат. Экинчи эч пучмак, үч бурчтук. Үч бурч ал эмнени билдирет? Асман, адам жана биримдик. Ошону билдирет. Анан чия белаш, оралма, перемеч, кыстыбый. Ошондой сонун тамактар менен тааныштырууга да кубанычтабыз. Анан кийин болсо бул китеп Сабантуй. Татарстанда Сабантуй майрамы кандай өткөрүлөт, бардыгы жазылган ошол китепте. Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгына карата ушу Талас шаарынын Эшим Кутманалиев атындагы стадионго Талас областындагы Талас шаарында жайгашкан диаспоралар менен келип, ар ким өзүнүн улуттук тамак аш менен жашына калып берге көргөзмө уюштурушуп атат. Бу жерде бүгүн казак диаспорасы,
Алебиси байына, татар диаспорасы Гүзеле, түрк диаспорасы Асяже Руслан менен баштап берден. Анан негизинен ушул майрамдык кечеде дайыма биздин Норус майрамы болот, бөлөк майрамда да ошол улуттар арасында ынтымакты чыңдоо максатында ушул ким кайерде жашабасын, Кыргызстанда жашап атканда өзүнүн улуттук салтты бекем кармап, ортосунда ынтымак болуп элдердин. Бүгүн элдердин да аба ырайы да жакшы, күн да жакшы, жакшынака болуп, Кировкадан, Покровкадан, Талаш шаарынан келип столдорун жазышып ар бир улуттун тамак ашын даңазалап көрсөтүп атат. Элибиздин эгемен тарыхында акыркы 3 жылда өлкөбүздө болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр орун алды. Чакан Талас облусундагы ички жолдор оңдолуп, жергиликтүүлөргө жакшы шарттар түзүлүүдө. Болуп жаткан өзгөрүүлөр ар бир элге маалым. Элибиз бүгүнкү күнү кандай деп айтам, маанайы жарык майрамыбыз деп эгемендүүлүк күндүн өзү айтып атпайбы? Кандай бир укмуш бир кан төгүлүп, элдин баары ушул күнгө качан жетебиз деп ушунчалык күрөшүп отуруп, ушул күндү көргөнгө, ушул даражага жеткирген биздин ошол улуу муундар, улуу ата бабаларыбызга таазим кылабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай элдин маанайы абдан жакшы. Мына эгемендүүлүктүн 34 жылдыгына карата кечеден бери мына биз Талас облусунда абдан сонун фестивалдар өтүп көрүп атат, көргөзмөлөр болуп атат, илимий практикалык конференциялар уюштурулуп атат. Мына ошо уюштуруучуларга чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Андан сырткары мына бүгүн дагы атайын майрамга биздин Талас облусунун жалпы тургундары баары келишип, элдин маанайлары абдан жакшы. Ушул учурдан пайдаланып жалпы облустун жалпы тургундарын бүгүнкү эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Жалпы элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун, ден соолук болсун. Эң негизгиси жакшынакай ушундай жашоодо жашай берели. Бардык элдин маанайы жакшы. Бүгүн мына Кыргыз Республикасынын ошо эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгына карата элдин баары маанайы жакшы. Кудай буюрса бардык ийгиликтер болуп атат. Ошо ийгиликтер дайыма кут болсун, кут болсо да жуп болсун. Бардык Кыргызстанга кут конуп турсун. Ошо Кыргызстанда жакшылык, ийгилик болуп, жана айтылгандардын баары кабыл болуп атат. 100дөн абек беришеге мындай болгон эмес. Ошолордун баары кабыл болуп, жакшылык, ийгиликте балдар жакшылап эс алсын. Элибиздин эгемендүүлүк күнүнүн 34 жылдык майрамы кут болсун. Кудай кут кылсын. Кубанычтабыз. Элдин маанайын карасаңыздар, болуп көрбөгөндөй, ушунчалык агарып аткан таңдай баары шайыршаттуу, салтанаттуу өлкөбүз калса өнүгүү жолунда. Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы бизде Талас шаарында, Талас областында жакшы маанайда тосуп атабыз. Элдин маанайы жакшы. Буюрса элге токчулук, молчулукту каалайм. Кече Жалал Абад жергесинде өткөн эгемендүүлүктүн 34 жылдыгында өлкө башчысы Садыр Жапаров келерки эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы Талас жергесинде өтөөрүн айткан. Андыктан 2026 жылдын 31 августуна чейин даярдыктар эмитеден башталат дейт кала башчысынын милдетин аткаруучу. Биринчи мен ошо учурдан пайдаланып жалпы Кыргыз элинин анчина Талаш шаарынын тургундарын ошо эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктамакчымын. Өзүңүздөр көргөндөй негизи акыркы жылдары ушу жалпы эле өлкөбүздө өнүгүү бир жогорку темп менен кетип барат да. Анан бул толкундан биздин Талаш шаарда артта калган жокпуз. Мына 2025-26 жылга карата атайын Талаш шаарын өнүктүрүүгө республикалык фонддон 1 миллиард 50 миллион сом, Түрк Таштыр фонддон 240 миллион сом акча бөлдүргөнбүз. Жалпы Талаш шаары боюнча 35 долбоор ишке ашып атат. Албетте иш болгон жерде кемчиликтер болбой койбойт, бирок ошентсе да шаар бийлиги ушу кемчиликтердин үстүнөн иштеп, бир шаар тургундарыбызга ушу долбоорлорду аягына чыгып бир кубантсак деген жакшы үмүтүбүз бар. Мына кече жакында да өзүңүздөр көрдүңүздөр, Жалал Абадта өткөн эгемендүүлүк күнүндө урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы баягы кийинки эгемендүүлүк жылы Талаш областына белгиленет деп эми азыртадан даярдыктарды Кудай буйрса баштадык. Бир жакшы деңгээлде өткөзөбүз деген үмүтүбүз бар. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу Талас журтчулугу, баарыңыздарды эгемендүүлүктүн 34 жылдык мааракеси менен Кыргыз Республикасынын президентинин, Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевичтин, ошондой эле президенттин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атынан чын дилибизден куттуктайбыз. Бул майрам элибиздин кылымдар бою көксөгөн ыйык тилегинен жаралган улуу күн. Бул күндө ата бабаларыбыз кылымдар бою самап, кылымдар бою элибиздин эгемендүүлүгү үчүн кан жанын аябай, канжыгада башы сайылган эрлердин куну менен келген улуу күн деп жыл сайын белгилеп келебиз.
Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө өз ишин мыктыларына Талаш шаардык мэриясына ардак грамоталар тапшырылды. Талаш шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын жетектөөчү адиси. Иш-чара маданият өкүлдөрүнүн концерттик программасы менен коштолду. Бегай Масымбаева, Калмурат Мемамбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Талаш шаары.